Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Бүгін La ilahe illallah кельменің шарттарының төртіншісін өтөбүз. Бұл чынчылдық деген. Чынчылдықтың қарама қарсылығы жалған. Кельмени адам баласы айтканда тили менен айтып, жүрөгүндөгү ишеними менен төп келиш керек. Жүрөгүндө ишенбей кельмени тили менен айтып койсо, бирок ага ишенбесе, ошо кельменин ичиндеги талаптарына, маанисине ишенбей эле айтып койгон болсо, бул кельме пайда бербейт. Айткан сөзү менен жүрөгү дал келиш керек, туура келиш керек. Качан адам кельмени тили менен да айтып, жана жүрөгү менен дагы айткан кельменин маанисине ишенилсе, бул учурда шартын аткарган болот. Чынчыл болуу деген. Бухариде келген хадисте пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Ма мин ахад яшхад алла илаха иллаллах ва анна Мухаммадан расулуллах сидкан мин калбихи илля харрамахуллах алан нар" деп. Кайсы бир адам Аллахтан башка сыйынууга татыктуу эч ким жок, сыйынуу зат жок деп күбөлүк келтирсе, жана Мухаммад Аллах Тааламдын элчиси десе, караңыздар шарт коюп атат. Эмне деген? Сидкан мин калбихи, чын жүрөгү менен айтса дейт. Чын жүрөгү менен келтирсе ушул күбөлүктү. Илля харрамахуллаху алан нар. Алла Таалам аны тозок отуна арам кылат дейт. Нечкан тозок отуна Алла Таалам киргизбейт дейт. Алымдар эки түрлүү айтат. Ушул хадисте биз билгенден капырлар, мушриктер Куран хадисинин негизинде тозокто түбөлүктүү калуучулар деп келет. Биринчиден чын жүрөгү менен айткан адам тозокто түбөлүктүү калуучулардын катарынан чыгат. Жана экинчиден эгер тозокко түшсө дагы түбөлүктүү калбайт. Кельмени адам чын жүрөгү менен айтышы мүмкүн, айтып бирок күнөөлөрү болушу мүмкүн. Кайсы бир деңгээлде күнөөлөрүнө тазаланыш үчүн түшүп калышы мүмкүн, бирок чын жүрөгү менен айткандыктан ал адамга тозок оту арам болот. Бул деген сөз түбөлүктүү калбайт ал жерде. Капырларга окшош, мушриктерге окшоп. Дагы Сунан Ахмадта да келет. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан сураганда, сенин шапаатыңа эң душар болгон, эң бактылуу адам, шапаатыңа туш болгон адам ким дегенде, кимде ким ла илаха иллаллахны чын жүрөгү менен айтып, жана айткан сөзү менен сырткы абалы дал келсе деген. Ошол менин шапаатыма туш болот деген. Бул деген сөз айткан сөзү менен ички ойлогон ою, жүрөгү дал туура келсе. Ошол учурда ага шапаатым тиет кыямат кайымда деген. Бул жерде да ошол чынчылдыкты айтып атат. Эгер адам тили менен айтып, бирок жүрөгүндө шек болсо, аны жалганга чыгаруу ишенбесе, ал келмени канча жолу айтса дагы жардам бербейт. Бухари, Муслимде дагы бир хадистерде келет. Бир адам пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга келип сурайт. Исламдын рүкүндөрүн сурап, исламдын рүкүндөрүн сураганда ошо пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтып берет рүкүндөрүн. Ошол эң биринчиси ла илаха иллаллах. Ламма ахбараху наби саллаллаху алейхи вассалам бидалика кала хал алайя гайруха. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан сурайт. Ушулдан башка дагы барбы мага дегенде, кала ла илля ан татавва деп айтат. Татавва жок, ушул гана сага. Тек гана дагы ашык, нафил, ашыкча дагы өзүң дагы сооп табам деген амалдарың гана болбосо дейт. Ошондо эмне деп айтат ал адам? Аллага касам ичем, ла азиду алейха вала анқус. Аллага касам ичип айтам, мен ушул сиз айтып берген нерселерге кошуп да койбойм, кемитпейм дейт. Ошондо эмне дейт пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам? Ал киши жөнөп кеткенде айтат. Факала Расулуллахи саллаллаху алейхи вассалам афлаха ин садак дейт. Эгер бул адам чынчыл болсо, бул адам кутулат дейт. Кутулат дегени ошол бактсыздыктын жолунан чыгат. Бирок шарт эмне койду? Эгер чынчыл болсо деди. Анкабут сүрөсүнүн 1-3 аяттарында Алла Таалам айтат: Алиф лам мим ахасибан насу ай ютраку ай якулу аманна ва хум ла юфтанун. Алиф лам мим, адамдар ойлошобу, биз ыйман келтирдик деп сөз менен айтып койсо эле алар сыналбай калат деп эсептешеби, ошентип ойлошобу дейт. Ва лакад фатанна аллазина мин qablihim. Биз аларга чейинки адамдарды дагы сынаганбыз. Фала я'ламанна Аллаху аллазина садaqu ва ла я'ламанна ал-кадибин. Аллах Таалам чынчылдарды жалганчылардан билип коет дейт. Жалганчыларды жана чынчылдарды билип коет дейт. Бул деген сөз туугандар, Алла Таалам билет ким чынчыл, ким жалган экенин. Бирок Алла Таалам өз илими менен бул дүйнөдө сынабай эле, бул адам жалганчы болчу, сен бул чынчыл элең деп өз илими менен эле эсеп кысап калып койсо, адам баласына
айтат экен да, мен эгерде мага мүмкүнчүлүк бергенде мен мындай кылмак элем го, тигиндей кылмак элем го деп. Ошон үчүн адамдар өзү билиш үчүн зохирил илим деп коет, көргөзөт Алла таалам. Ошол сага жетиш үчүн бул дүйнөдөн. Ошол айтып аткан сөзүңдүн сен чын айтып атасыңбы, жалган айтып атасыңбы, өзүң эле бул дүйнөдө билесиң. Момунмун, имандумун, ла иляха иллаллах, Аллахтан башка сыйынууга татыктуу зат жок деп адам мусулман, имандуу болуп, момун болуп келгенден кийин сөзсүз сыноолор болот. Ошол сөзүнүн чын айтып атабы, калп айтып атабы, чын айткан болсо, ошол сөздүн талаптарын аткарат. Ошол сөзгө каршы болгон нерселерден тыйылат. Анан жашоодо ар кандай сыноолор болот. Өйдө ылдый, жеңил, оор, байлык келсе шүгүр кылабы, кедейлик келип калган болсо сабыр кылабы. Ошондун артынан ар кандай ыймандын артынан дагы сыноолор келет. Сөзсүз ыймандуубуз деп койсо эле кутулуп калбайт. Алар да сыналат. Себеби чынчыл менен жалганчы айырмаланыш керек. Эгер сыноо болбосо, билбейт, баардыгы эле ла иляха иллаллах деп коюп, сөзсүз сыналат дейт. Бакара сүрөсүнүн 10-аятына чейин, 8-аяттан баштап Алла таалам айтат: "Ва минан наси май якулу аманна биллахи ва бил яумил ахир ва ма хум бимуъминин." Адамдардын арасынан биз Аллахка ыйман келтирдик, акыретке ыйман келтирдик деп айтышат. Ва ма хум бимуъминин, алар момундардан эмес. Караңыздар, алар ыйман келтирдик деп айтып атса да, бирок Алла таалам не дейт? Алар ыймандуулардан эмес дейт. Эмнеге? Юхадиуна Аллаха валладина аману ва ма яхдауна илля анфусахум ва ма яшурун. Алар Аллах тааламды жана ыймандууларды алдашат дейт. Алар тек гана өздөрүн гана алдашат, бирок аны сезишпейт дейт. Булар кимдер туугандар? Булар мунафыктар. Ла иляха иллаллахны айтып, өзүн мусулман кылып көргөзүп, адамдар мусулмандардын арасында жүрөт. Булар Аллах тааламды алдап, жана өздөрүн алдап, момун адамдарды алдашат. Булар аны нерсени сезишпейт дейт. Фи кулубихим марадун фазадахумуллаху марада. Алардын жүрөктөрүндө оору бар. Ал ооруну Алла таалам дагы көбөйтөт. Валахум адабун алимун бима кану якзибун. Аларга улуу азап бар, жанчыдагы азап бар. Эмнеге? Бима кану якзибун. Алар жалганчылардан болгон үчүн. Ыйманды бул дүйнөдө калкан кылып тутуп алды. Ошол момун мусулмандарга жаман көрүнбөйүн деп келмени айтып коюп, алардын арасында момун мусулман болуп жүрө берет. Бирок чын жүрөгүндө, түпкүсүндө, ичкисинде алар ишенишпейт. Каяка ишенбейт? Аллах тааламга ишенбейт, акыретке ишенбейт. Ома хум бимуъминин. Сыртында намаз окуса дагы, мусулмандылык кейпиде жүрсө дагы, оозунда келмеси бар болсо дагы, алар момундардан эмес. Ома хум бимуъминин. Себеби ички амалы менен сырткы амалы дал келген жок туугандар. Бул нерседен бизге белгилүү болот туугандар. Момун адам айткан сөзү, анан ичкиндеги ишенгени ишеними экөө дал келиш керек. Эгер сыртында айтып, бирок ичинде ишенбесе, бул адам эки жүздүү адам. Эки жүздүү адамдар кыямат кайымда хадистерде келгендей, аятта да келгендей, булар тозоктун эң түпкүрүндө болушат. Эң түпкүрүндө болот. Бул жерде туугандар баса белгилеп айтып кетүүчү нерсе, ла иляха иллаллах келмеси пайда бериш үчүн чынчыл болуш керек дедик. Чынчылдыктын карама каршылыгы жалганчылык. Ушул нерседе бир нече категорияга адамдар бөлүнөт. Биринчи топтогу адамдар бар. Булар сыртынан дагы жана ичинен дагы чынчыл. Айткан сыртынан дагы айткан сөзү менен ички ишеними дал келгендер. Булар кимдер? Булар ыйман ээлери, момундар, мусулмандар. Булар алхамдулилля чынчыл адамдар. Сырткы сөзү менен ичкиси дал келгендер. Экинчи бөлүктөгүлөр бар. Ким булар? Сыртынан ла иляха иллаллахны айтышат, мусулман болуп көрүнөт, бирок түпкүрүндө булар жалган, ишенбейт түпкүрүндө. Кайсы бир дүйнөнүн бир кызыкчылыктары үчүн, же болбосо бир бай адамдар менен, же болбосо бийликтеги мусулман адамдар менен ошолорго жагынып жакшы көрүнүш үчүн, себеби алар мусулмандар эле, ыймандуу адамдар эле, ошо жакшы көрүнүп, мен дагы мусулманмын деп сыртынан келмени айтып коюп, кайсы бир кызыкчылыктардын негизинде өзүн мусулман кылып көргөзүп жүрө берет. Себеби өзү мусулман эмес экенин билип калса, ал кээ бир максаттарына жетпей калышы мүмкүн. Булар эки жүздүүлөр, булар пайгамбар саллаллаху орунда да болгон мунафыктар. Момундар, мусулмандар күчтүү болгон кезде мусулмандарга кирип кетет, анан момундар алсыраган кезде капырларга өтүп кетет. Алар дайыма ошол кызыкчылыктын үстүндө жүргөн. Каягынан пайда көп келген болсо, ошол жакка өтүп кетет. Эки жүздүү адам ичинен ишенет, сыртынан, ичинен ишенбейт, сыртынан айтып коет.
Булар эки жүздүүлөр туугандар. Анан дагы бир бөлүктөрү бар. Алар ичинен дагы жалганга чыгарат, жана сыртынан дагы жалганга чыгарат. Булар кимдер? Булар мушриктер туугандар. Мушриктер, Аллага шерик кошкондор. Алар ичинен дагы ишенбейт ла илаха иллаллада. Жана сыртынан дагы ачык жалганга чыгаргандар. Дагы бир топ адамдар бар, дагы категория адамдар. Алар ичинен ишенет, сыртынан айтпайт. Булар Аллах Тааламдын дининен жүз бургандар. Куфрул ирод деп коет. Капырчылык, бирок жүз буруу капырчылыгы. Ичинде ишеними бар, билет. Ошол Аллах Таалам бар экенин, жалгыз экенин, канча ошол угуп келген маалыматтарынан акылга салып көрсө, пайгамбар саллаллаху чыныгы пайгамбар экенин билет. Бирок бул адам сыртынан айтып, мусулмандарга кошуп, өзү келбейт текеберлиги бар. Жүз буруусу бар. Бирок ал ичинен ишенгени пайда бербейт туугандар. Себеби ошол ишенген ишенимин көргөзө албады. Сыртынан айта албады ал нерсени. Дагы бир топтор бар туугандар. Алар ичинен ишенет, ичинен ишенишет, сыртынан дагы айтат. Караңыздар туугандар, ушундайлар да бар. Ичинен ишенет, сыртынан деле айтат, ла илаха тили менен айтат. Бирок алар жашоодо ушул кыймыл аракеттери менен, жүрүм турумдары менен бул нерселерге карама каршы келет. Мисалы, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын чыныгы пайгамбар экенин ишенет, Аллах Таалам жалгыз экенин ишенип, бирок момундарды жаман көрөт. Момундарды жаман көрөт, мусулмандарды шылдыңдайт. Ушуга окшогон Аллага жакпаган иштерди жасайт. Ичинен ишенген болсо дагы, оозунда келмеси бар болсо дагы, бул нерсе буларга жардам бербейт туугандар. Ишенич. Келмеси актабайт, ишенген ишеними да актабайт. Себеби булар Аллах Тааламдын өкүмдөрүн жаман көрөт, мусулмандарды жаман көрөт, жана Аллах Тааламдын түзүп койгон мыйзамдарын, өкүмдөрүн, шариаттагы нерселерге жүрөгү тарып, жактырбай, ошонун артынан жүрөгү карайып, момундарды жамандап, шылдыңдап, ушундай кадамдарга барат. Бул адамдар ла илаха иллаллах канча жолу айтса дагы, жүрөгүндө ишенсе дагы, ал нерсе жардам бербейт. Жалпысынан ушул 5 түргө бөлгөн экен алымдар туугандар. Биринчиси иман ээлери, булар кутулуучу адамдар, жакшылыкка жетүүчү адамдар, сөзү да бар, иманы да бар. Экинчи эки жүздүүлөр, оозунда бар, бирок жүрөгүндө жок. Оозун тилинде бар, жүрөгүндө жок. Үчүнчү мушриктер, капырлар, булар ким? Сыртынан дагы жалганга чыгарат, жана ичинде да ишенбейт. Төртүнчүсү ичинен айтат, бирок сыртынан айтпайт. Ичинен айтат деген ичинен ишенет, бирок сыртынан айтпайт. Бул жүз буруу капырчылыгы. Кээ бир адамдар ичинен ишенет, бирок текеберленип, боюн көтөрүп, бирок сырттан ал адам өзүн мусулман деп эсептебейт. Бешинчилер бар, ичинен дагы ишенет, сыртынан да айтат, бирок ал нерсе жардам бербейт. Себеби алар Аллах Тааламдын өкүмдөрүн жаман көрөт, мусулмандарды жаман көрөт, Аллахтын мыйзамына, шариятына жүрөгү тарып, жактырбайт ал нерсе менен жашаштыкты. Жана мусулмандарды жаман көрөт, шылдыңдайт керек болсо. Бирок ал жүрөгүндө Аллахка болгон ишеними, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга ишеними, айткан оозундагы келмеси актабайт. Канчаларды көргөнсүздөр туугандар, мен көргөмдө ошондой атеисттер бар болчу. Кудай ишенбейт дейт, бирок өлүп калса жаназаны окуттурган талап кылат, дем салдырып коет, мусулманчылык иштер жасап, келмени айтып коет. Ушундайлар да бар. Мына жалпылап айтканда туугандар, кимди ким ла илаха иллаллахтын тили менен айтып, бирок жүрөгүм ишенбесе жардам бербейт. Мына бул чынчылдык, келмени айткандан кийин ошого чын жүрөгүм ишенүү, сырткы менен ичкиси дал келүүсү. Мына ушундай учурда келме ага пайда берет. Келме ага жакшылыгына себепкер болот. Эгер айтып аны жүрөгүндө ишенбесе, канча жолу айтса дагы ал келменин эч кандай пайдасы жок туугандар. Жогоруда категорияда бөлүп бергендей. Анан ошону адамдар өзү дагы чынчыл экенин, жалган экенин адамдардын өздөрүнө көрсөтүп беришин Алла Таалам сынайт. Канча деген адамдар бар. Токчулук кезде, барчылык кезде билбейт, ла илаха иллаллахны айтып коюп жүрө берет. Жүрөгүндө деле ишенип коюп жүрөт. Ошонун чын экенин, жалган экенин ал адам өз жашоосунда билип алат, таразалап. Кээ бир адамдарга бир аз кыйынчылык келсе, динден жүз буруп кеткендер бар. Акчаларга сатылып кеткендер бар. Өз динин таштап кеткендер бар. Бийлик, байлык, мансаптын артынан башка динге өтүп деле кете берет. Анан кийин келмесин деле айтып жүрө берет.
Мына булар сыноодон, экзаменден сынып калды. Жалган экенин, жүрөгүндөгү ишеними жалган экенин билди. Сөзүндөгү сөзү, айткан сөзү да жалган экенин билди. Канча адамдар бар, ла илаха илlallah айтып коюп, буга карама каршы келген иштерди жасап коюп жүрөт. Жашоосунда бир кыйынчылыктар келип калса деле таштап салгандар бар бул динди. Токчулук келип калса дагы таштап салгандар бар. Бир аз кысым келип калса деле таштап салгандар бар. Ошо чынчылдыктын да даражалары болот. Ал адам ошол ишенген ишеними, чынчылдыгы артында сыналат. Алла Таалам айтпады: "Хасибан насу айютраку айякула аманна ва хум ла юфтанун." Адамдар эмне биз ла илаха илlallah деп ыйман келтирдик деп койсо эле алар ташталып калабы? Ошон ташталып калат деп ойлошобу? Алар сыналат дейт. Алар сыналат. وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ Biz аларга чейинки адамдарды да сынаганбыз. فَلَا يَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَا يَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ Алла Таалам билип коет ыймандуулардан жалганчыларды дейт. Себеби туугандар, кээ бир адамдар ошол ыйман, ислам бул жакшы нерсе экен деп жүрөгүндө ыйман келтирбей эле ушунун артынан бир жакшылыктар келет экен, мусулман болуп калсаң ушулардын артынан бир жакшылыктар келет экен дегендей бир дүйнөлүк кызыкчылык менен кирип кеткен адамдар бар. Бирок түпкүрүндө ишенбейт булар. Ошон үчүн Алла Таалам ошондой адамдарды айтып атат, адамдардын арасынан биз Аллахка ыйман келтирдик, акыретке ыйман келтирдик дегендер бар дейт. Ома хум бимуъминин алар ыйман келтиргендерден эмес деп. Эмнеге же юхадиуна Аллаха валлазина аману ва ма яхтауна илля анфусахум ва ма яшурун. Алар Аллах Тааламды жана мумундарды калп айтып жалган айтышып атат, алдап атат. Бирок алар тек гана өздөрүн алдап атат. Ал нерсени сезишпейт өздөрү. Жүрөктөрүндө оору бар, жүрөктөрүндө оору бар. Оору деген ошо куфур бар, ишенбөөчүлүк. Жүрөктөрүндө куфур, оору бар. Фазадахумуллаху марада. Оорусун Алла Таалам ооруну кошту. Эмнеге? Себеби Алла Таалам билүүчү алардын кайтпашын, капырчылыгы аныкталып ачыкталып калды. Walahum azabun alim bima kanu yakdibun. Аларга жан оруткан азап бар. Эмнеге? Bima kanu yakdibun. Ушундай жалган кадамдарга баргандар үчүн. Бирок бул дүйнөдө алар эмне? Биз момундарбыз, биз ыймандуубуз, оозубузда келмен бар деп. Бирок түпкүрүндө ишенбейт алар туугандар. Ошон үчүн канча адамдар көрөбүз туугандар. Өзүн жаназага барып, жумага барып, ушундай бир мусулманчылык иштерди жасап жүрүп, анан ошондой шарият өкүмдөрүн айтсаң, ай, акмне көрүп келген бар бекен, койгулач, таза эле көрүп келгенде барып айттыңар го деп. Жүрөктөрүндө оору бар адамдар сөйлөп туугандар. Биз көрүп келбесек дагы пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Исра чыгып барып көрүп келген. Бул биринчи ислам, исламдан кийин ыйман. Ар бир момун адам мусулман боло алат, бирок ар бир мусулман адам момун боло албайт. Андан кийин ыймандан дагы чоң даража бул ихсан. Ихсан деген ар бир мухсин ыймандуу боло алат, бирок ар бир ыймандуу адам мухсин боло албайт. А бул ихсан деген сен Алла Таалам ушундай кылып ибадат кыласың, сен Алла Таалам көрүп тургандай. Сен аны көрбөсөң дагы Алла Таалам сени көрүп турат. Биз момун мусулмандар Аллахка ыйман келтирдик. Аллах жалгыз. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям пайгамбарлардын акыркысы, тозок бул хак, кабыр азагы бул чындык, бейиш бул чындык деп. Анан адам жүрүп туруп чын эле Кудай барбы, чын эле тозок барбы, чын эле анан болуп калса амалым кыла берейин, анан болуп калса болуп калар. Болбой калса зато жаман жүргөн жокмун деп. Жок, булар Аллах сактасын, жүрөктөрү оору, ошол шек туудургандар. Мунун баары туугандар эмне? Мунун асарлары бар, булардын таасирлери бар. Мунун артынан кылган амалында шалакылык болот, кош көңүлдүк болот, кайдыгер болот. Болсоң 5, болбосоң 15, анан ага муздакта эмес, жылууда эмес ишин кылып коет ушинтип. Ай, бирөө акча түшөт экен, пайда болот экен, ишинде береке болот экен десе, ошо намаз окуп коет, анан акчалар түшпөй койсо, амалын таштап салат. Себеби ал жүрөгүндө болгон бекем чынчылдык, ыйман, туруктуу болгон эмес. Башка бир мунафыктар динди жамандаса, туура ошондой деп аны да коштоп коет. Мындайча айтканда эл үркүсө кош үркүгөн адамдар бар, Аллах сактасын. Анан элдер ыйман келсе, мен деле ыйман келтирдим. Мен деле келмен бар оозумда ла илаха илlallah деп коет. Анан бириги атеист келип жакшылап сүйлөп койсо, аны деле коштоп коет. Туура аның деле деп. Аллах сактасын, ушундай адамдар бар арабызда. Жана шамал жалбыракты ар бери үйлөгөндөй эле. Бир капыр келип туруп, бияка тартса аяка кетип калат. Бирөө акчасы менен тарса тияка кетип калат. Ширкке айдаса ширкке кайтып кетет. Ушундай. Аллах сактасын булар. Ошон үчүн туугандар, бул келменин
маанисин, маңызын, шарттарын, талаптарын, рүкүндөрүн адам жакшы билип алыш керек. Бул сөз ла иляха иллаллах улуу сөз туугандар. Субханалла. Асман, жер, 7 кабат асман, 7 кабат асман бир кичинекей ла иляха иллаллах кагазга жазылып койсо таразада, бул адамды оор келип аткан болсо, өткөндө кириш сөздөрүн айтып эскерip кеткенбиз. Ошон үчүн буга өтө олуттуу мамиле жасаш керек туугандар. Жөнөкөй сөз эмес, ла иляха иллаллах. Мына ушул үчүн жаралган адамдар, ла иляха иллаллах. Ошон үчүн канча хадистер келди. Ла иляха иллаллах ким чын жүрөгү менен айткан болсо, бейшакке кирет, тозоктан алыс болот. 40 сөзү ла иляха иллаллах болгон болсо, бейишке кирет деп. Канча артыкчылыктар келген. Бул ушул ла иляха иллаллахнын артыкчылыгын, бийиктигин, касиети чоң экенин көрсөтөт. Жөнөкөй нерсе эмес экен. Ошонун артынан адамдар бөлүнөт экен. Капырчылыкка, имандычылыкка, жалганчылыкка, чындыкка күмөн санагандар, якын менен күмөн санабагандар, билгендер, билбегендер. Өткөн бир шартында айтып, ла иляха билим, билиш керек. Бирок айтып билбесе маанисин ага пайда бербейт. Ихласта айттык, айтып, ал чын жүрөктөн Аллах үчүн болбосо бул дүйнөдөгү кылган ибадаттар башка нерсени көздөгөн болсо жардам бербейт, бул учурда сооп жазылбайт ага.